Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды алга карай улантабыз. Мына ушул жашоону жеңилдете турган жакшы бир технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү дагы жашооңуздарга колдонуңуздар дейли. Ал эми биз урматтуу телекөрүүчүлөр алдыда ошол өзгөчө үй бүлөлүүлөргө мындай келечекте үй бүлө курам деген жаштарга деле маанилүү боло турган маалымат жөнүндө айткыбыз келет. Ушул кореялык эко-клиника Маринанын ушул бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Эмесе студиябызга конокторубуз келди. Анда чакырып алалы дагы дал ушул эко-клиника жөнүндө кененирээк кеп кылалы. Бизде конокто дал ушул кореялык Марина эко-клиникасынын негиздөөчүсү Шин Хё Тэ жана котормочусу Алина Айтбаева конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кош келиңиздер. Отуруп орун алыңыздар. Ооба. Кутмантаңыздар менен. Кош келипсиздер. Кутмантаңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Эми мына ушул клиника жөнүндө жана эко программасы жөнүндө кененирээк биздин көрүүчүлөргө маалымат берсеңиздер деп сиздерди чакырдык. Эмесе ушул кореялык эко-клиника Марина кандай кызматтарды көрсөтөт жана канча жылдан бери Кыргызстанда иштеп келе жатат? Кыргызстан 사람들이 마리나 병원에 대해서 좀 알기 위해서는 오늘 원장님을 여기 스튜디오에 초대를 했는데요. 그 마리나 병원은 언제 몇 년 동안 일을 하고 있는지 그리고 어떤 일을 하고 있는지 설명해 주세요. 2018년에 시작을 했습니다. 한국에서 병원은 지금 거의 30년째 운영을 하고 있고 여기서 문을 에코를 연 지는 18년. 그래서 불임과 관계된 모든 진료, 진단과 치료를 합니다. 모든 일체의 진단 진료를 하고 있습니다. негизи мен өзүмдүн Марина аттуу чоң больницам Корея мамлекетинде жайгашкан. Ал больницабыз 30 жылдан бери иштеп келет. Ошол больницанын филиалы катары 2018-жылы ушу Бишкекте биз Марина эко-клиникасын ачкан болчубуз. Негизи Марина эко-клиникасынын негизги кызматтары бул ошо бойго бүтпөй жаткан тукумсуздук менен кыйналып жаткан адамдарга жардам берүү, то есть диагностика, изилдөө жана дарылоо. Бул эко программасы кандай жүргүзүлөт? IVF 프로그램이 어떻게 진행이 되는지요? 일단 먼저 그 진단을 해야 됩니다. 이 사람이 그 IVF 정말 해야 되는 사람인지 안 해도 되는 사람인지에 대한 진단이 매우 중요한데 키르기스탄에서는 그냥 에코를 바로 하는 경향도 많이 있어요. 그래서 정확한 진단이 내려줘야 되기 위한 기본 검사를 하고 어떤 원인이든 이 사람이 반드시 에코가 필요하다라고 한다면 크게 4단계로 진행을 합니다. 여기 앞에 먼저 얘기를. Биринчи башында айтып кеткен сөздү мен которуп коеюн. Доктор шын айтып жатат, негизи баягы бейтаптар кайрылганда, бизге тукумсуздук менен ошо күрөшүп жаткан бейтаптар кабылганда, эң биринчи аларды изилдөө керек болот. Так туура изилдөө керек. Чындыгында эле бул бейтаптарга эко программасын кылыш керекпи? Же экосуз эле бойго бүтсө болот болду экен? Эмне үчүн дегенде, Кыргызстанда да көпчүлүк баягы клиникалар бар, эко процедурасын кылбай койсо деле, бирок бейтаптар эко программасын өтүп калып атышат да. Ошондуктан бул жерде негизги биринчи баягы очередте турган нерсе ошол эко программасы чындыгында эле бул бейтаптарыбызга туура келеби, кылыш керек бекен, ошону биринчи изилдеш керек. Ошону изилдөө үчүн негизги 4 обследованияны изилдөөнү өтүш керек деп жатат. 그리고 4단계로 진행이 됩니다. 진행 단계는 첫 번째가 어쨌든 임신을 하려면 정상 임신에서든 에코 프로그램을 하더라도 성숙난자가 있어야 되는 걸 알아야 됩니다. 성숙난자를 만들기 위한 스티뮬레이션이 먼저 있고 그리고 난자 채취를 하고 그리고 그거를 전부 배양을 하고 이식을 하는 단계. 이렇게 크게 에코의 단계는 크게 4단계로 나뉩니다. Ошо негизги 4 керектүү болгон изилдөөнүн жыйынтыгында, тыянагында эко программасын жасаш керек болуп чыкса, анда бейтаптар экого даярданышат дагы. Негизи эко программасы 4 этап менен жүрөт. Биринчиси ошол энелик жумуртка деп коет. Энелик жумуртканы жетилтүү үчүн стимуляция деген период бар. Ошол стимуляция деген периодду өтүш керек болот. Экинчи этабы бул ошо жетилген энелик жумуртканы чыгаруу деген процедура жүргүзүлүш керек. Үчүнчү этабыбыз болсо ошо жетилген энелик жумуртка менен эркектик уруктуну бириктирүү баягы этабы жүрүш керек дагы. 4-чү этабы ошо даяр болгон түйүлдүктү, орусча айтканда эмбрионду эненин аялдын жатына салып бериш керек. Ошондой 4 этап менен жүрөт. Негизи тукумсуздуктун негизги себептери эмне?
그 불임의 주요 요소는 뭐 원인이 뭡니까? 크게 이게 이제 전체 의학이라는 건 나라마다 다른 게 아니고요. 그래서 그 의학적 통계가 수십 년 동안 나와 있는 거에 준해서 얘기를 하는 겁니다. 가장 많은 원인은 성숙난자가 만들어지지 않는 거예요. 그게 전체 불임의 60%. 그 다음에 이제 튜브가 막힌 게 10%, 스펌에 이상이 있는 게 한 20% 정도, 패솔로지가 10%, 언노원 20%. 이게 통계입니다. негизи баягы айтып келгис докторшун айткысы келип жатат, баягы медицина деген ар бир мамлекетте өзүнчө эмес. Бул жерде жер жүзүндө бирдей болуп келинет, бирдей общий статистика бар. Мен ошол статистикага ылайык азыр жооп бергим келип жатат. Негизи тукумсуздуктун баягы себептерин айтып кетсек, негизги биринчи очередте турган себеби бул 60%, 100%тан 60% түзгөн негизги себеп бул энелик жумуртканын жетилбегендиги. То есть аял затындагы энелик жумуртканын жетилбегендиги болуп эсептелинет. Экинчи себеби бул деген ошол жанакы маточный труба деп коет, маточный түйүлдүктөр. Ошол трубалар жабыктыгына байланыштуу. Дагы 20% бул эркектик жактан спермограмманын көрсөткүчү начар болгондугунан болуп эсептелинет. Дагы 10% бул ар кандай патологиялардын негизинде. Бирок 60% ошол биринчи очередде турганы бул ошо энелик жумуртканын жетилбегендиги болуп эсептелинет. Энелик жумуртканын сапатына кандай факторлар 그럼 난소의 그 퀄리티에 난자의 어떤 네, 워낙 많은 요인이 있지만 간단하게 말해서는 일단 여성이 받는 스트레스 그리고 비만 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. Албетте, бул жерде себептерди айта кетсек, себептер абдан көп, бирок мен негизги себептерди айткым келип жатат. Биринчи себеби бул деген стресс болуп эсептелинет. Экинчиси бул баягы ожирение. 조금만 더 설명을 하겠습니다. Дагы бир более детально айтып кетейин. 근데 스트레스라고 하니까 그러면 아무 걱정도 없어야 된다 이 뜻이 아니에요. Стресс деп айттым эле, значит, бул стресс эч кандай киши переживать этпеш керек, стресс албаш керек деген сөз эмес. 그런 사람은 없지. негизи жер жүзүндө андай адам жок, стресс албаган. 어떤 걱정이든 있는데 거기에 대한 자신이 느끼는 트레시홀드 기준이 너무 낮아지는 거 그게 문제인 거예요. 같은 걱정도 별로 다른 사람은 걱정을 느끼지 않는데 난 걱정을 많이 하는. Албетте жер жүзүндө баягы жашоо болгондугуна байланыштуу ар бир адамдын баягы айгында ар кандай көйгөйлөрү болушу мүмкүн, ошого байланыштуу стрессти алышы мүмкүн. Бирок кээ бир адамдар бар, баягы башка адамдар ал нерсеге көңүл бурбай эле, стресс болбой деле коет, бирок кээ бир адамдар бар, баягы характерине байланыштуу стрессти көбүрөөк алат да. 그래서 마음을 좀 여유 있게 갖는 습성이 매우 중요하고요. Ошондуктан бул жерде ички дүйнө баягы кандай десем стресс албаганга аракет кылыш керек адам өзү. 그래서 에코도 긍정적이고 밝은 사람들이 성공률이 매우 높아요. Доктор деле айтып жатат, бизде ар кандай бейтаптар келет, баягы стресс көп албай, дайыма жылмайып, күлүп, жакшы настроенияда болуп келген бейтаптар эконун процедурасы аларга да жеңил өтөт, анан ийгиликтүү да өтөт да. 구체적으로는 스트레스가 많아지게 되면은 부신 피질에서 코르티졸이 많이 분비하게 됩니다. 스트레스 호르몬이. Эгерде баягы киши дайыма эле стресске учурап эле, стрессти көп ала берсе, анда баягы орусча айтканда надпочечник деп коет, бөйрөктүн үстүндөгү без. Ошол бөйрөктүн үстүндөгү безинен кортизол деген гормон стрессте ошол көп бөлүнүп чыгып баштайт. 스테렐라가 나오기 위해서는 고나도트로핀이 나와서 에스트라디올이 나와야 되는데 그 에스트라디올이 생성을 막아요, 코르티졸이. Бул эмнеге бул бойго бүтүүдө бизге оорчулукту алып келет, кортизол деген стресс гормону көп бөлүнүп чыкканда. Эмне үчүн дегенде, негизи бул жерде бойго бүтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот, эгерде энелик жумуртканын жетилип чыкса, жакшы качествода болсо. Бул жерде негизи энелик жумуртканы өстүрүү үчүн гонадотропин деген гормондор аялдын гипофизинен мээсине бөлүнүп чыгыш керек да. Анан ал гонадотропин гормондор бөлүнүп, жана эстрадиол деген да гормон бөлүнүп чыгыш керек. Эгерде ошол бөйрөктүн үстүндөгү безинен көп количестводагы кортизол деген гормон стрессе көп бөлүнүп чыкса, анда ал эстрадиол деген гормонун бөлүнүп чыгуусуна, анын иштешине оорлоштуруп коет, жана чыкпай да калышы мүмкүн. 두 번째는 스트레스가 활성산소를 올려요.
활성 액티브 옥시젠. 그래서 그 활성산소가 세포가 살아가야 하는데 필요한 ATP 사이클을 막아서 세포가 죽게 된다. Жана ошол көп бөлүнүп чыккан кортизол деген гормонду айтып жатат. Негизи активдүү кычкылтек деген негизи бөлүнүп чыгышы керек экен. Ошол активдүү кычкылтекти бөлүнүп чыгуусуна дагы орундуштуруп коет. Жана цикл АТФ деген бар. Ошол цикл АТФ дагы активдүү иштеши керек да. Ошол жанакы кортизол гормондун негизинде ал дагы жакшы иштебей калат экен. 그다음에 두 번째가 비만인데. Анан экинчи мен себебин айтып кеттим, ожирение деп коет. Семирүү. 비만이 많잖아요. негизи 여성들이 비만. негизи аялдардын арасында дагы баягы ашыкча, килограммдар, семирүү деген дагы көп. 체질적으로 이제 여기 키르기스탄에 좀 PCO가 많은데 그건 다음 기회에 다시 얘기하고. негизи дагы айткым келип жаткан нерсе, Кыргызстанда аялдардын арасында синдром поликистоздук яичников деп коет. Кыскартып айтып кеткенде СПКЯ, ошондой болгон айымдар дагы абдан көп. Бирок бул СПКЯ жөнүндө мен кийинки эфирде дагы айтып бергим келип 근데 жатат. 비만이 되면 콜레스테롤이 올라가고. 콜레스테롤이 올라가게 되면 난자의 숫자, 난자의 퀄리티를 떨어뜨리고 아까 얘기한 거 배아가 생성되는 확률을 떨어뜨리고 상급 배아 생성률을 떨어뜨리고 착상률을 떨어뜨리고. негизи семирүү эмне үчүн бизге дагы бойго бүтүү үчүн баягы туура эмес жакшы тоскоолдуктарды кылат. Эмне үчүн дегенде семирүү болгондо бул деген холестериндин көрсөткүчү жогорулашып кетет экен. Холестериндин көрсөткүчү жогорулашып кетсе, бул деген ошо энелик уруктардын көп чыгышуусуна, алардын сапатына тоскоолдук кылат экен. Анан эгерде жакшы эмес качестводагы энелик урук чыгып калса, анда бул деген кийин жана түйүлдүк эмбрионду качествосуна дагы, сапатына дагы влиять этет. То есть жакшы эмес качестводагы эмбриондор болуп калышы мүмкүн экен. Жана эмбриондорду жатынга салып бергенде дагы чаптай албай калышы да мүмкүн экен да, имплантация болбой калышы мүмкүн экен. 그래서 조금 레코멘드 하자면 생활에서 негизи жашоодо кандай рекомендацияларды бергим келип жатат айымдарга? 가능한 한 쌀밥을 먹는 게 좋고 튀긴 거 먹지 말고 산화된 식품 말고. айымдарга айткым келип жаткан нерсе ошо баягы 고기들 먹고. көбүрөөк баягы тамактарды жеген атканда дагы тандап жеш керек деп атат. Көбүнчөсү баягы күрүч тамактарды жеш керек деп атат. Майлуу эмес тамактарды жана куурулган тамактарды көп жебеш керек деп жатат. 이게 조금은 도움이 됩니다. Ошондой кичине тамактануудан дагы ушундай карап, тандап жесе дагы бул дагы жардамы тиет дейт. Мурзаларга да тиешелүү да бул, э? Игоне намжадыранте до тесаңете Конечно. Албетте мурзаларга дагы тиешелүү. 특히 여자. Бирок алар салыштыра кеткенде анчалык эмес. бул жерден айымдарга да көбүрөөк басым жасап жатат. Жакшы. Эми ушул жана эко процедурасын ийгиликтүү ишке ашырышы деп атпайсызбы? Ошол ийгиликтүү натыйжа беришинин негизги себептери эмнелер болот? IVF 시술에 성공적으로 결과를 얻기 위해서는 어떤 요인들이 뭡니까? 네, 결국은 이제 의학적 부분에 의학적 부분에서 이제 얘기를 해야 되는데 첫 번째는 결국은 의사입니다. 의사가 얼마나 정확하게 진단을 하고 에코를 시작하는 데 있어서 그 주사 단계, 스티뮬레이션을 얼마나 델리케이트하게 호르몬을 잘 이해하고 하느냐. 두 번째는 엠브리올리스트의 수준입니다. 그러니까 라보라토리의 수준과 엠브리올리스트가 얼마나 잘 하느냐의 문제인데 뭐 다 머리가 좀 잘 알겠지만 얼마 전에 한국에서 훌륭한 의사가 3일 전에 돌아가셨어요. 돌아갔을 때 지금 전체 한국인들이 그 사람을 애도하고 있습니다. 너무 슬퍼서. 그러면서 하는 얘기는 이 사람 한 사람을 키우느라고 30년이 걸렸다. 그렇게 한국은 하나 의사의 정교한 하나 의사를 키우는데 시간이 오래 걸립니다. 그래서 그 사람이 그 대동막 심장 수술을 하는 데서 70%의 성공률을 90%를 올린 사람입니다. 마찬가지입니다. 그러니까 어떤 분야든 전문 분야의 의사를 하나 잘 키워서 정말 델리케이트하게 하는 거. 그러니까 주사도 다 똑같이 놓는 게 아니에요. 그리고 엠브리올리스트도 마찬가지로 정말 훌륭하게 잘 경력이 쌓인 수준 있는 엠브리올리스트가 큰 차이를 낳게 하는 겁니다. Бул жерде негизги себептерди айтып кетет. Эко процедурасын жакшы ийгиликтүү өтүшүнө эмнелер себеп болот деп сурадыңыздар эле. Биринчиси бул ошол доктор деп жатат. Ошол доктордун негизги өзүнүн опыты, билими, ошол көп нерсени чечет дейт. Экинчиден ошол эко процедурасында стимуляция деген биринчи этап болот деп айтып кеттик элек. Жана бул деген стимуляция этабы ошо энелик жумурткаларды жакшы жетилтүү үчүн өткөн этап болуп эсептелинет. Бул жерде дагы доктор
компьютердун ролу абдан чоң. Эмне үчүн дегенде ошо стимуляцияны канчалык деликатна, канчалык жакшы туура индивидуалдуу түрдө бейтапка жасалды, ошол да көп нерсени чечет да. Ошонун негизинде энелик жумурткалардын качествосу дагы жана количествосу дагы чечилип калат. Канчалык деликаттуу стимуляция өтсө, ошончолук жакшы жыйынтык келет да бейтаптарга. Үчүнчүдөн бул деген ошол биоматериалдар менен энелик жумуртка болобу, эркектик биоматериал болобу жана түйүлдүк болобу, эмбрион болобу, ошолор менен иштешкен. Бул эмбриолог врачтын негизи билими, опыты ошол да көп нерсени чечет. Эмне үчүн дегенде канчалык күчтүү эмбриолог болсо, ошончолук күчтүү лаборатория болот, ошончолук күчтүү эмбриондор дагы пайда болот дагы, жакшы жыйынтыктарды бейтаптар ала алышат. Дагы бул жерде доктор айтып жатат, 3 күн мурун дейт, Кореяда бул өтө атактуу болгон бир кардиолог, хирург, врач каза болгон экен. Бирок азыркы учурда Кореядагы болгон адамдар, ошо тааныган адамдар, медицина сферасындагы иштеген адамдардын баары тең ошо кайгырып жатышат дейт. Эмне үчүн? Бир ошол хирургду негизи татыктуу врач кылыш үчүн 30 жыл кеткен экен. Бирок ал деген ошол баягы авария болуп каза болуп калды дейт 3 күн мурунда. Негизи жүрөктө жасалган операциянын жыйынтыгынын ийгиликтүү бүтүшүнө мурун 70% болгон болсо, ошол киши 90%ке көтөргөн экен. Ошончо күчтүү врач болчу дейт. Муну менен эмнени айткысы келип жатат докторшун? Кореяда негизи бир сферадагы врачты даярдоо үчүн көптөгөн убакыттар кетет жана ошончолук кыйын. Жакшы, биздин элде тилекке каршы жылдап бала күткөн үй-бүлөлөр бар. Анан сөзүбүздүн аягында айта кетели, ушул Марина Эко клиникасынын башка клиникалардан айырмачылыгы жана канча пайыз кепилдик бере алат? Менен Киргизстане 임신의 어려워지는 부부들이 많아지고 있고요. 그래서 우리 오늘 프로그램 마지막에 마리나 병원이 다른 병원하고 차이가 어떠는지, 그리고 우리가 몇 프로 정도 보증이 될 수 있는지 그거 물어보십니다. 아까 초반에도 얘기했지만 의학적 기준 세계마다 달라지는 게 아니에요. 그러나 얘기할 수 있는 건 어느 병원이든 현재 세계적 기준이라고 하는 게 매년 계속 개선이 돼서 나오고 있는데, 병원이나 의사는 그 기준에 계속 맞추도록 자기가 최선의 노력을 다해야 됩니다. 한국은 그러느라고 수십 년을 노력해 왔고, 저는 한국 병원의 분원이라는 거, 그래서 세계적 기준에 맞춰서 진단과 치료를 그 기준에 늦춰지지 않으려고 최선을 다한다는 거, 그게 제일 중요하다는 걸 말씀드리고 싶고, 저희 병원의 현재 키르기스탄의 성공률은 60% 정도입니다. Бул жерде докторшун айткысы келип жатат. Биз жана эле башында бир айтып кеттик элек, медицина деген ошол жер жүзүндөгү критерийлерге ылайык ар бир клиника иштеши керек да. Эмне үчүн дегенде медицина дагы өзүнүн ордунда тура бербейт. Ал жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын дагы ал күчтөнүп, алдыга кетип баратат. Ошондуктан кайсы гана клиника болбосун, кайсы гана врач болбосун, ошол жер жүзүндөгү улам алмашып, жакшырып бараткан жаңы критериялар чыкса, ошол критерияларга, мировой стандартка ылайык иштеши керек. Ошол нерсеге негизи бейтаптар көңүлүн буруш керек дагы. Анан экинчи сурооңуз болчу, ошол пайыз боюнча да канчалык ийгиликтүү биздин клиника көрсөтүп жатат. Негизи биздин клиникада акыркы учурда ийгиликтүү көрсөткүчүбүз 60% түзөт. Жакшы. Чоң рахмат анда сиздерге. Ийгилик каалайбыз. Камсаамнида, суңга ишкел парамнида. Камсаамнида. Чоң рахмат. Үй-бүлөлөргө бакыт тартуулай бериңиздер. Побудранте, кипимы жусея. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто кореялык Marina Эко клиникасынын негиздөөчүсү Шин Хён Тэ жана ошондой эле котормочусу Алина Айтбаева мейманда болушты. Көрсөтүүбүздү улантабыз, ар бир үй-бүлөдө наристе күлкүсү жаңырып турсун.